Kıyın eken mınдай süyü jarası. Kıyın eken бұл süyünün taraşı. Кыйынчылыкка моюн сунбай, жараткандан берилген таланты менен көптөгөн ийгиликке жетишкен Темирлан Ормуков бүгүнкү иш-чарага чакырылган коноктордун бири. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга арналган концерттик программада өзүнүн автордук ырларын окуп берди. Ушундай колдоолор болуп турса, анан адам чыгармачыл адамдар шкактанып анан ыр жазат да. Ал биз ошол настроениеге, ошол немеге жараша, чөйрөгө жараша чыгарма жаралат. Эл аралык майыптар күнүнө карата майыптыгы бар балдар үчүн Аруна балдар чыгармачылык борбору майрамды кече коюшту. Азыр бул борбордо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар акысыз комуз жана кол өнөрчүлүк боюнча класстарга бий жана драм кружокторго катыша алат. Бүгүн болсо ошол балдарыбыздын жана улуу буундагы адамдар менен чогуу бирге ушу концертти элибизге тартуулап атабыз. Аруна борборунун максаты мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу инсандарды пропагандалоо жана элдерге жеткирүү. Бүгүнкү күндө мамлекет калктын аялуу катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн колдоо көрсөтүүнү колго алууда. Быйыл пенсия, социалдык төлөмдөр жана балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пулдар көбөйдү. Мындан сырткары камкордукка муктаж балдарга кам көрүү үчүн жеке ассистент социалдык кызматты киргизилген. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич өзгөчө көңүл бурат да майыптуулукка. Кийин ошо киши президент болуп келер замат эле мынакей именно майыптарга деп ошо социальный пособиялардын өлчөмүн 2 эсеге көтөрүп берген болчу. Ошондо биринчи топтогу майыптар 4000 сом алса, азыр болсо 8000 сом алып калышты. Экинчи топтогу майыптар 3000 сом алса, азыр 6000 сом алып калышты. Мындай сезимдүү мындай жардам болду да. Андан тышкары болсо, мынакей биздин майыптар болсо, биздин 15 интернатта жайгашат. Жыл сайын 3 декабрда эл аралык майыптар күнү белгиленип келет. Бул дата БУнун башкы ассамблеясынын резолюциясы менен бекитилген. Жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдарды коом түзүмүнө киргизүү жана аларды колдоо. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 200 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.